Бутту өндүрөбүз, бутту. Кайра артка. Машыгууга келгендер алгач минтип дене боюн жибитип, ар түрдүү көнүгүүлөрдү жасашат. Чуркоо лыжасы Кыргызстандын аймагында союз мезгилинде кеңири жайылган кышкы спорттун бир түрү. Унутта калып бара жаткан спорттун бул түрү кайрадан жанданып, акыркы 2-3 жылдан бери аны Ысык көл облусунда жайылтуу аракети көрүлүүдө. Чуркоочу лыжа спорту тоо лыжа спортуна караганда коопсуз, жаракат алган учурларда кыйла аз кездешет. Мен бул спорттун түрүн интернет булактарынан, YouTube'дан көрүп көп кызыгып келчимин. Айыбызда ушундай мүмкүнчүлүк болуп, Алтынбек агайыбыз ачты. Бул спортко мен 1 айдан бери машыгып келем. Мен ушул жерге келип абдан рахат алам. Абдан сонун жер, таза абага дем алып, кадимкидей сергип, жыргап калам. Кышкы спорттун бул түрүндө жаш өзгөчөлүк каралбайт. Азыр мында жаш өспүрүмдөрдөн баштап эң улуусу 71 жашка чейинки улуу муундун өкүлдөрү да бар. Алсак Жыргалбек аксакал жаштардан кем калышпай күн сайын машыгып турат. Бул спортко келгени тынымсыз кыймылдап, ден соолугу да жакшырганын айтат. Намаз окуганда мындай сажда кылып кайра тура алчу эмесмин. Азыр жол эле жер таянбай эле туруп алам. Кудайга шүкүр. Келип лыжа тээп үйрөнсөңөр өзүңөрдүн ден соолуңарга жакшы. Мен окшогон кара немелер деле келип, ушул жерден бир аз 15-20 мүнөт жокто энди жарым саат убактысын өткөзсө, кандай жакшы болот эле өздөрүнө. Өпкөң да ачылат. Жолдошум экөөбүз дайыма келип, ушул жерден спорт менен мына ушул ден соолукка жакшы, пайдалуу ушул лыжа, беговой лыжаны тээп келебиз. Былтырдан берки результатыбыз ушул жакшы. Бир жагынан эң сонун ден соолугубузду чыңдап атабыз, бир жагынан эс алып атабыз. Ушундай сонун керемет айылыбыз бар, тообуз да сонун. Тоо коюнундагы машыгуулар күн сайын өткөрүлөт. Ал үчүн атайын машыктыруучулар даярдалган. Бул спорттун артыкчылыгы үйрөнүүгө жеңил жана түздүк жерде тебилет. Эки түрү болот да, классика, анан коньковый түрү деп коет. Бул классика түрү деген ушундай лыжа болот, башы мындай ийри болот. Адамдан боюнан 15-20 сантиметр узун болуш керек. Таягы тескерисинче адамдын боюнан 15-20 сантиметр кыска болуш керек таягычы. Коньковый түрү бул учу ушундай жалпак болот. Муну жанагы дүйнөлүк деңгээлде жана биатлонду тебишет, ушул түрүн тебишет да. Сынып калбас үчүн, чийилбес үчүн дайыма ушуну кам көрөбүз ушуларга. Кыдыр ата айыл өкмөтү боюнча ушул 5 айылда окуучуларга акысыз үйрөтөбүз. Аябай кызыгы жогору да, Кудай буйрса, бул лыжа түрүнүн келечеги абдан кенен. Ысык көл облусу кышкы спорттун кайсы түрү болбосун эң ыңгайлуу аймак. Ал арада Дуанда кышкы туризмди өнүктүрүү багытында бир катар долбоорлорду ишке ашыруу жагы колго алынууда. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.